Emne üçün azırkı evreyler, azırkı İsraildeki evreyler, buzukı evreyler, ardayım aram ideologiyası men adamlarga zulumduk, düşmandık, qaraqçılık kıla turgan evreyler Dajjalдын kelişin, Dajjalдын çıkışın kütüşöt. Alarda ıntızarlık men kütüşünde maksat emne? Ova bizdin akidabız eng bir jakşı akida. Bizdin dinimiz eng bir jakşı din. Eç kimge ziyanı жоқ. Адамгерчилик жактан карасак, саясат жактан карасак, бийлик жактан карасак, жөн эле адамгерчилик жактан карасак дагы биздин динибиз эң жакшы, эң төбөл, эң ыймандуу дин. Себеби Аллах Тааланын дини ислам дини. Еврейлер өзүнүн идеологиясы, өзүнүн ою боюнча алардын китебине дагы келет. Алардын ою негизги максаты дүйнөдөгү бардык адамдар алардын ишчилери болуш керек. Алардын кулу болуш керек, алардын кызматчысы болуш керек. Еврейлер ылайыктуу, таза жашоого, жакшы жашоого, бактылуу жашоого. Калган улуттар, калган элдер бүт бардыгы анын кызматында болуш керек, анын кызматына шай болуш керек. Дажжалды эмне үчүн күтүшөт алар? Себеби Дажжал чыкса, Дажжал аларга падышалык кылып, ошол Дажжал аркылуу бардык бийликти, дүйнөдөгү бардык бийликти кайра еврейлердин колуна өтүшүнө ишенгендиги үчүн Дажжалды алар күтүшөт, Дажжалды келишин самашат. Ова бир көздүү маклук дейбиз, келгенде 70 түрлүү музыкасы менен келет экен дейбиз. Ар кандай түрдүү сымал сөздөр биздин элибизде өзүбүздү айланып жүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын окуясы бар. Софи ибн Сайяд. Софи ибн Сайяд. Бул 12 жашар бала. Умар ибн Хаттаб окуяны өзү далилдеп туруп тастыктап айткан. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен биз еврейлер жашаган бир өрөнгө бардык. Өрөнгө бардык, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашырынып дарактан даракка жашырынып барды дагы бир 12 жашар Сайяд, Софи ибн Сайяд. Софи уктап жаткан жерге пайгамбарыбыз билдирбестен барып жатты. Байкатпастан аны аңдыганча караганча барып жатты. Софи асманды чалкачасыга жатып алып, асманды карап, кээде талаларда чарчаган учурда дыйкандар, дыйкан балдар отургондо балдар чарчап туруп асманды карап эс алат, ошентип эс алып жатат эле дейт асманды карап чалканчасыга. Пайгамбарыбыз байкатпастан барды дагы андан чыгып жаткан коркунучтуу үндөргө тыңшап, тыңдык менен анын чыгарып жаткан үндөрүн угуп жатты. Андан арканда каркыраган, дургураган үндөр чыгып жатты Софиден. Умар ибн Хаттаб айтат, ошол жерде анын энеси чыгып калды дагы апасы, "Өй, Софи, тур ордуңдан, Мухаммад сенин алдыңда турат" дейт. Баягы ойгонуп кетип, өзүндөгү бир нерв, өзүндөгү бир ачуулук сезимдерин көрсөтүп, беттерин тырыштырып, каштарын тырыштырып пайгамбарыбызга тиктейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгерде апасы ойготуп жибербегенде, ушул Софи ибн Сайядты Дажжалбы же Дажжал эмес ошону анык түрдө билет элем дейт да. Дажжал же Дажжал эмес анык түрдө билип алат элем дейт. Кийин ошол пайгамбарыбыз менен Софи ибн Сайядтын ортосунда 12 жашар бала бул, жаш бала. Экөөсүнүн ортосундагы маегини караңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Софиге менин Аллахтын элчиси, пайгамбар экендигиме күбөлүк бересиңби дейт. Баягы Софи карап туруп, "Сен менин пайгамбар экендигиме күбөлүк бересиңби" деп тескерисинче пайгамбарыбызга айтып атат да. Булар негизи еврейлер билет эле пайгамбарыбыздын чыныгы хак, акыркы пайгамбар экендигин билет эле, бирок булардын яхудилердин өзүнүн уругунан, өздөрүнүн улутунан пайгамбар чыкпагандыгы үчүн ыйман келтирбейт эле да булар. Албетте, урматтуу мекендешим, Софи ибн Сайядтын кийин бала чакалуу болот, үй бүлөлүү болот, мусулман дагы болот кийин Софи ибн Сайяд. Ал тууралуу кандай далилдер окуя дагы уланат. Бул жерде Софи ибн Сайядтын окуясын айтып бериш эмес, еврейлер кимдигин айтып бериш. Еврейлер ким? Эзелтеден бери ошол еврей деген нерсе пайда болгондон бери мусулмандарга эч бир пайдасы жок. Ар дайым коюндагы котур таш менен зыян берип келген, мусулмандарга күм-түн бербеген еврейлер тууралуу. Карасаңыз, историяда тарыхта эч бир жакшылыгы жок, эч бир пайда келтирген эмес мусулмандарга. Ооба, ар кимге чөнтөгүн акчага толтуруп, тыйынга толтуруп, мусулмандарга зыян берип келген еврейлер тууралуу. Гитлер айткан эле го. Эгерде миллион адам жакшы жашашын кааласаң, бактылуу жашоосун кааласаң, 2 еврейди өлтүр деп. Элдин оозунда айланып жүргөн сөздөр да бул. Элдин оозуна элек тутуп болбойт дейт, бирок акыйкат сөздөр да кээде айланат.
жөндөн жөн чыгып калбайт ал элдин оозуна. Дагы Гитлердин сөзүнөн мен еврейлердин бардыгын карат элем, өлтүрөт элем, жок кылат элем. Бирок менден кийинки адамдар мени жана мен сыяктуу адамдарды түшүнүшү үчүн жана еврейлердин ким экендигин билиш үчүн кээ бир еврейлерди тирүү калтырдым дейт да. Бүгүн көрүп атабыз. Эч бир пайдасы жок. Ар дайым зыян, ар дайым жамандыктын туу чокусуна чыккан еврейлер бизнес болсун, бизнес жаатында өтө күчтүү кетет. Саясат жаатында өтө күчтүү кетет. Информация, маалымат жаатында дүйнөнүн 80%-ын азыркы учурда да кармап койгон. Маалымат тармагында эң күчтүү каналдар, эң күчтүү телевидениялар аларга караштуу. Кармап койгон мындайча айтканда. Ошондуктан да кээ бирөөлөр айтат, андай мындай бардыгы баш ийет. Ооба, кээ бир маселелерде өтө көбү баш ийип кетет. Булар урматтуу мекендешим эч каерге эч качан баткан эмес. Себеби ар дайым койнунда котур таш менен жаман арам идеологиялар менен ойлору менен элдерди бузгандыгы үчүн, ошо өлкөгө кор болуп келип алардын үстүнө жетекчилик кыламын деген ою барлыгы үчүн эч бир эл эч качан батырган эмес аларды. Екатерина орустарга дагы Екатеринага дагы 1792 жылы 3 январда еврейлер келет да, бизге жер бер, кирүүгө уруксат бер Россияга, Орусияга. Империяга киришке уруксат бер, жашоого уруксат бер. Алар чагылган сыяктуу өтө көп тездик менен келишти баштайт еврейлер. Екатерина уруксат бергенден кийин. Ал ойлогон, булардын келиши, еврейлердин келиши биздин экономикабызга, өлкөбүзгө өнүгүшүнө, бардыгына таасирин, маданиятыбызга пайдасын тийгизет деп ойлогон. Бирок алар биринчи келип ыктысат, бизнес жакты кармашты баштайт. Андан кийин дин жаатына киришти баштайт. Динге кирип церковдун алдына эле чоңураак кылып туруп синагогдорун, өздөрүнүн сыйынтык жерлери синагогдорун курганды баштайт. Андан кийинки окуялардан урматтуу мекендешим эң жаманы өздөрүнүн православ патриарх Григорий Бешинчинин өлүгүн алып туруп, аларды кордоп, өлүктү кордоп, бул орустардын ишениминдеги таанымал адамдардын бири болгон. Анын өлүгүн алып туруп кордоп, бир канча тыйынга сатып алышып, өлүгүн кордоп сууга ыргыткандан кийин таштарга кошуп, аларга карата кыргын, аларга карата куугунлук башталат да. Россиядан дагы куулган. Кайсы жерге барбасын, ар бир жерден куулган булар. Албетте, урматтуу мекендештерим, тарыхты карасак эч бир жерге батпаган эл. Мусулмандар келип, мусулмандарга плакаттары менен жазып алып келип, биз зулум көргөн элбиз, бизге жардам бергиле деген учурда мусулмандар дагы эми туура да ал, түз да мусулман байкуштар. Бардык өзүндөй түз ойлоп туруп, аларды кабыл алган Палестина. Аларга жардам берген. Аларга жардам берген Гитлер кандай иттикти көрсөткөн болсо еврейлерге, еврейлер азыр ошону мусулмандарга кылып атат да Палестинада. Биз эмне кылабыз деген маселеде Салахиддин Айюбинин окуясы бар. Салахиддин Айюби мечитте намаз окуп, насаат айтып, элдерге үгүт насаат айтып жаткан учурда бир бала туруп, сиз качанга мындай насааттарды кыласыз? Андан көрө фатых тууралуу, Куддус фатых кылуу тууралуу сүйлөбөйсүзбү, насаат айтпайсызбы, ошого даяргерчилик кылбайбызбы, башка сөздөрүн айтат. Ошол учурда Салахиддин Айюби унчукпайт. Эртеси күнү багымдалта келет, Салахиддин Айюби баягы баланы сурайт. Кана баягы бала десе, ал келбеди, үйүндө уктап атат дешет. Уктап атат дегенден кийин Салахиддин Айюби өзүн жеңе албаган, өзгөнү эч качан жеңе албайт. Өз нафсисин жеңип багымдыкка тура албаган адам кантип бирөөнү жеңсин? Деген мааниде сөздөрдү айтат. Албетте, урматтуу мекендешим, биз өзүбүздү жеңмейинче өзгөлөрдү эч качан жеңе албайбыз. Ал баш жактан болсун, ал күч жактан болсун, ал аракет жактан болсун, кайсыл жактан болбосун, биз өзүбүздү жеңмейинче өзгөлөрдү эч качан жеңе албайбыз. Өзүнүн нафсынын каалоонун кулу, сигареттин кулу, арактын кулу, насвайдын кулу, кыздардын кулу ошентип жүрөт, кул болуп жүрөт, өзүнүн каалоолоруна кул болуп жүрөт. Анан ал башканы кантип жеңсин? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы айтат го, согуштан кайтып атып, биз кичинекей согуштан бүгүн чоңго келип атабыз деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүгүн биз кичинекей согуштан чоңго келип атабыз дейт. Я Расулаллах, буякта канчалагандар өлдү, шахид кетти. Биз дагы өлүшүбүз мүмкүн эле. Кандай чоң согуш? Кандай чоң согушту айтып жатасыз? Дегенде
Özü menen özü, nafs menen soğuş, çыныгы soğuş. 10 gülünden bir gül açılbagan dep ошолорго айтылат. Özüбүздүн мекендештерибиз урматтуу мусулман бир тууганым. Аллах жолунда өткөндөрдү өлүк деп болбойт. Иншалла булар шахид. Бейиште булар. Палестинада өлүп жаткан жаш наристелер, эч бир нерсеге күчү, кудурети жетпеген наристелер. Булар шахид. Атасы үй бүлөсүн жоготкон атанын сүрөтүн бардыгы көрсө керек. Аны көрүп ыйлабаган муз жүрөк дагы ыйлайт, таш жүрөк дагы ыйлайт. Ата байкуш эми ага ок дагы таасир кылбайт. Ага ракета менен ур, танка менен ур, автомат менен ур, эч нерсе таасир кылбайт ал адамга, ал атага. Ал жерде мекенин коргоймун деп өлүп жаткан жоокерлер шахид. Ер азаматтар шахид. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, ойлонушубуз керек. Биз мусулмандар дуа кылышыбыз керек мусулмандарыбызга. Мусулмандын куралы дуа го. Дуа менен жардам бербесек, бүгүн бойкот кылабыз деп атат. Еврейлердин товарларын жебейбиз, ичпейбиз деп атат. Мен буга чейин дагы жеген эмесмин, ичкен эмесмин. Алкоголо фантасын билбейт экенмин. Ичкен эмесмин, билбейм дагы. Ичкен дагы эмесмин. Ичпеймин дагы. Иштеп сунуштабаймын дагы. Бойкот эч агылы биз туулганда башталган алардын товарларына. Билбесең билип ал алардын товарларын ичпе, жебе. Кантип аппетит менен жейсиң аякта тууганыңды өлтүрүп атсаң товарын. Аларга салым кошкондордун катарындасың го сен. Аларды колдосоң. Кандай жак менен колдосоң дагы. Учуру келет урматтуу мекендешим, еврейлер бүтүн дүйнөгө залакасын зыянын келтирген учурда дарактар дагы, таштар дагы сүйлөп калат. Мына еврей бул жерде турат, бул жерде еврей турат, кел өлтүр деп мусулмандарга өздөрү кабар берип калат. Мусулман мына жерде аркамда бекинип турат деп. Бирок ал учур азыр келе элек. Мунусу эмес. Себеби ал еврейлердин зыянына дүйнө жүзү жолугуш керек. Бүгүн мусулмандардын өзү жолугуп атат. Буга чейин дагы мусулмандардын өздөрү жолугуп келген. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Мусулмандын бир туугандарыбызга дуа кылышыбыз керек. Өнүгүшүбүз керек, өсүшүбүз керек, илимге басым жасашыбыз керек.